Bismillahirrahmanirrahim. Adam bul жашоодо башка адамдардын тажрыйбасынан пайдаланып, өзү кайрадан ошончо жылды тажрыйбадан өткөзүп отурбастан, көп жылды кыскартып, убакытты кетирбестен пайдаланса болот. Бул алдымдардын бири 50 жыл изденип, сапар кылып, башка мамлекеттерге барып, изденип көрүп жүрүп, ушул 4 осуятка токтолдум дейт. Бұл осияттар жөнүндө Кур'ан-ы Керимде пайгамбарыбыздын хадистеринде көп келген өзүнө саллаллаху алейхи ва саллям. Бирок ошондой болсо дагы буларга токтолуп кетебиз. Биринчи осиятым дейт, өткөн ишке капаланба. Өткөндүн баарын бир капка салып, оозун бууп, унутуу ааламына таштап кой дейт. Алардын баарын унут дейт. Карасаңыз, сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга кандай кыйынчылыктар келди. Өзünün жубайынан, балдарынан, өзünün авасынан, досторунан, жеринен, ушулардын бардыгынан айрылган убакта, душмандардын бардыгы курчап турган убакта Алла Таала ла тахзан инналлаха ма'на, кайгырбагын, капаланбагын, Аллах Таала силер менен бирге дейт. Бул биринчи осуят. Демек бизге кандай кыйынчылык келбесин пайгамбарыбызга салыштырмалуу. Алардын баарында эгерде биз Алла Тааланын айтканын кылып, Алла Таала менен бирге болгон болсок, сөзсүз түрдө ал кыйынчылыкты жеңип, биз ийгиликке жетебиз. Ал эми экинчиси коркпогон дейт. Келечектен коркпогон дейт. Инсандын рызкысыны, ден соолугуну, жашоосуну Алла Таалам өз кепилдигин алган. Эч ким бирөөгө жазылган рызкыны, бирөөгө жазылган өмүрдү кыскартып же рызкыны көбөйтүп жибере албайт. Эгерде момун мусулманда ушул ишенич бар өзүнө. Ошол ишеничи күчтүү болсо, эч качан коркпойт келечектен. Келечекте бала чака мемнун болот, өзү мемнун болот деп коркпостон ар дайым Алла Таалага тоокел кылып жашайт. Ошон үчүн хадистерде келгендей, эгерде силер чымчык сыяктуу, чымчык сымал эрте менен чыкканыңарда тоокел кылып чыксаңар дейт. Ошол чымчыктар үйүнө кечинде кандай эрте менен тоокел кылып чыгып, кечинде кандай тоюп кайтса, силерге дагы Алла Тааланын рызкысы, берешендиги ошондой жетип турат дейт. Ал эми үчүнчүсү ачууланба. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга бир сахаба келип айтат: "О Алла Тааланын элчиси, мага осият кылың" дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Ла тагдаб", ачууланбагын дейт. Дагы бир жолу сурайт. Анда дагы ачууланба деп сурайт. Айтат. Үчүнчүсүндө дагы кайра келип айтканда ачууланба дейт. Эмнеге ачуулануу эмне кылат? Ачуулануу аклагыңды жана адамдар менен болгон мамилеңди бузат. Жакшы иш аракетиңди жоготот. Күнөөлөрүңдү көбөйтөт. Жамандыктын башаты көбүнчө ачуулануудан башталат дейт. Андыктан улуу, сүйүктүү тарбиячы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын ушул хадисине амал кылып, баарыбыз ачуубузду басканга үйрөнөлүк. Ал эми төртүнчүсү кейбе. Алланын тагдырына нааразы болбогун дейт. Алла бешенеңе жазган нерсе болот. Кайсы рызкы, кайсы үй бүлө, кайсы бала чака, кайсы байлык пешенеңе жазылса, ошол нерсе болот. Алла Таала ким ишини алып кетем деген болсо, алам деген болсо, алардын баары кетет. Демек, Алла Таала бизге берген нерсеге, жазган нерсеге капаланбашыбыз керек экен. Кейбешибиз керек экен. Ошон үчүн Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде мумундарды сыпаттагандан дейт: "Аллазина иза асабатум мусибатун қалу инна лиллахи ва инна илейхи ражиун." Биз Алла Таалага таандыкпыз баарыбыз. Алла Таалага кайтуучубуз дейт. Демек, Алла Таала өзүң бердиң, өзүң алдың деп, момун мусулманда эч кандай кейүү болуш керек экен. Жана ушул аяттын уландысында улаика алейхим салаватум мир раббихим рахма. Алла Тааладан ал адамдарга, сабыр кылгандарга, биз Алланыкыбыз, Аллага таандыкпыз, Алла Таала өзүң бердиң, өзүң алдык деген адамдар үчүн Алла Тааланын ырайымы, кечирими, берешендиги бар дейт. Аллах Таала баарыбызды ушул өзүнүн ырайымынан алыстатпасын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.